Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 10-сентябрь күнү Японияда болуп өтө турган Super Rising 5 турниринин алкагындагы кыргызстандык Ражабали Шайдуллаевдин беттешине кайрылып өтөбүз. Бул жолу кыргызстандык мушкер Даро 2 үлкөн уюмдун чемпиондук титулу үчүн беттешет. Эйджи Магги менен боло турган беттеште жеңүүчү аталган мушкер Даро Rising жана PFL'дин жарым жеңил салмак чемпирдигиндеги жаңы чемпиону болуп табылат. Келиңиздер бул тууралуу алдыда кененирээк биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Барына чексиз. Барына чексиз. Ражабали Шайдуллаев өмүрүндө бир дагы жолу PFL уюмунда беттеш өткөрбөй туруп эле аталган лиганын чемпиону болушу мүмкүн. 10-сентябрь күнү Осака шаарында болуп өтө турган Super Rising 5 турниринин алкагында кыргызстандык мушкер америкалык Bellator уюмунун мурунку чемпиону Эйджи Макки менен беттеш өткөрөт. Бул мушкер жакында гана Казакстандын күчтүү делинген жеңилбес мушкери Саламат Избулаевди утуп, өзү үчүн чоң бир билдирүү калтырган мушкер болчу. Эми Ражабали Шайдуллаев менен аталган мушкердин беттеши Rising жана PFL титулу үчүн орун алат. Чындыгын айтыш керек, мындай мүмкүнчүлүк эки мушкерге тең өзгөчө болору турган иш. Келиңиздер, Эйджи Макки Junior деген ким? Бул мушкер карьерасында 27 профессионалдык беттеш өткөргөн. Элестетиңиздер, анын баарын тең дүйнөдөгү мурунку экинчи орунда турган Bellator жана аны кийин сатып алган PFL уюмдарында өткөргөн. Bellator'до 21 жолу, PFL'де 4 жолу жеңишке жетсе, эки уюмда бирден жеңил узасын тарткан. Акыркы жолу 2024-жылдын октябрь айында Пол Хьюз менен беттеш өткөрүп, калыстардын эки тараптуу чечими менен жеңилип калган. Андан кийин Пол Хьюз PFL'дин чемпиону Усман Нурмагомедов менен беттеш өткөрүп, анда калыстардын эки тараптуу чечими менен Нурмагомедов жеңишке жеткен болчу. Өз учурунда Bellator уюмунун чемпиону Патрисио Питбулду утуп, аталган лиганын чемпиону болууга дагы жетишкен жайы бар. Акыркы 3 беттешинде россиялык Ахмет Магомедовду, андан кийин Адам Боришти жана акыркы эрөөлөндө казакстандык Саламат Избулаевди утуп алган. Ал эми Ражабали Шайдуллаев жөнүндө жакшы билесиздер. Кыргызстандан чыккан эң күчтүү мушкерлердин бири. Карьерасында 18 беттеш өткөрүп, анын баарында тең жеңишке жеткен, болгондо дагы баарын тең мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктаган. 2024-жылы Япониянын Rising уюму менен келишим түзүп, аталган лигада жалпы 7 беттеш өткөрдү. Жана бардык атаандаштарын мөөнөтүнөн мурда утуп келе жатат. 3 жолу чемпиондук титулун коргоого чыгып, 3 атаандашын тең биринчи раундда жеңип алган. Бул Ражабали үчүн дагы, Эйджи Макки үчүн дагы өтө маанилүү беттеш. Ражабали үчүн кандайдыр бир деңгээлде карьерасындагы эң олуттуу атаандаш деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Бирок кыргызстандык мушкердин деңгээли өтө күчтүү экендигин көрүп билип жүрөбүз. Андыктан бул беттеште Ражабали Шайдуллаев жалпы кыргызстандыктарды кубантып, жеңишти майрамдайт деп ишенип туралы. Урматтуу мекендештер, 10-сентябрда чыдамсыздык менен күтөбүз. Буйруса кыргыз мушкери дүйнөдөгү эң ири делинген уюмдардын титулун Кыргызстанга алып келет деп үмүт кылабыз. Ал эми урматтуу мекендештер, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.